Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Силер менен кайрадан Кыргыз диаспора кеңеши миграция жаңылыктары. Сөз баштарынын астында биздин YouTube каналы жана Telegram каналдын ссылкасына кирип катталып коюңуз, достор менен бөлүшүп коюңуздар. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында мекендештер кеже паспортун жоготуп алат, айдоочу күбөлүгүн жоготуп алат, мекенге кайтуу күбөлүгү керек болуп калат. Анан кийин биринчи иретели дароо эле элчиликке барат дагы консулдук бөлүмдүн эшигине толтура очередь туруп, мекендештер көп учур болуп калат, муктаж бир моментте муктаж болуп калганда консулдук бөлүмдүн сотрудниктери да жетишпей калат. Бул жаатынан жакшы жаңылык, Кудай буйрса, пилоттук долбоор катары Россия Федерациясынын бүгүнкү күндө 4 шаарында кошумча консулдук бөлүмдүн коммерциялык уюму ачылды. Бул бирок Тышкы иштер министрлигине эч кандай тиешеси жок. Бул өзүнчө уюм VF сервис деген, бул дүйнө жүзү боюнча 100дөн ашык мамлекеттерде ушундай консулдук бөлүмдүн кызматтарын кылып берет. Негизи эле чоң уюм, тажрыйбасы бар уюм. Ошол себептен элчиликтин астына кээде чоң очередь болуп калса, ошол уюмга барып туруп, же башка шаарларда болгон 4 шаар Самара, Краснодар, Калининград жана Москва шаарында азыр өкүлчүлүк ачылды. Ошолго барып туруп эле жанагы консулдук бөлүмгө жасаган документтерди ошол жактан эле жасатып алсаңыздар болот. Бирок бардык документтер эмес, паспорт алмаштыруу, айдоочу күбөлүк алмаштыруу, мекенге кайтуу күбөлүгү соттолбогон аркылуу справканы ошол жерден алсаңыздар болот. Ошол себептен бизге жөнөкөй мигранттарга кошумча дагы ушундай жеңилдетүү ачылып, ошол видеону мен азыр киргизип коем. Мындан ары улантып көрүңүздөр дагы, ошол жерден даректерин, телефондорун жазып, ошол жерге кайрылып, консулдукка кандай кайрылсаңыз, ошол жака дагы кайрылып кызматын ала берсеңиздер болот. Андан тышкары, урматтуу мекендештер, жарнама катары айта кетейин, Россиядан Кыргызстанга буюм салып калсаңыз, документ берип калсаңыз, дары-дармек салып калсаңыз, 500 рубльдан өйдө Осман Экспресс деген уюм бар. Бир күндө Кыргызстанга любой товарды алып келип берет, Бишкек шаарына чейин. Телефон номери болсо +7 903 146 0003. Болгарский проспектте 1-чи выходтан чыкканда ошол жерден ошол кызматты колдонуп, мекенге, аэропортко барып, бирөөнө жалдырабай эле документтердин баарын ошол жактан тапшыра берсеңиздер болот. Сак саламат болуңуздар. Эгерде суроолор болсо, ошо YouTube каналынын астында сөзсүз түрдө суроолор жазып коюңуз. Кийинки выпускта ошо суроо жооп кылып, ар бир суроого жооп бергенге аракет кылабыз. Сак саламат болуңуздар. Көрүшкөнчө. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги Россия Федерациясындагы VF Services сервистик борборлору аркылуу Кыргыз Республикасынын жарандарына консулдук кызматтарды көрсөтүү боюнча пилоттук долбоор иштей баштаганын маалымдайт. VF Services сервистик борбору аркылуу жарандар төмөнкү консулдук кызматтарды ала алышат. Колдонуу мөөнөтү аяктаган Кыргыз Республикасынын жаранынын ID картасын, жалпы жарандык паспортун жана Кыргыз Республикасынын айдоочулук күбөлүгүн, ошондой эле аталган документтер бузулган же жоголгон учурларда кайра ала алышат. Кыргыз Республикасына кайтып келүү күбөлүгүн ала алышат. Социалдык, укуктук мүнөздөгү документтерди, анын ичинде никелешүү укугу жөнүндө айдоочулук күбөлүктүн ачыктыгын тастыктаган, Кыргыз Республикасынын аймагында соттолбогондугу жөнүндө жана башка маалыматтарды суратып алдыра алышат. Аталган консулдук кызматтарды алуу үчүн төмөндөгү даректер боюнча кайрылууга болот. Россия Федерациясынын аймагындагы Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгү жана консулдук мекемелери тарабынан консулдук кызматтарды көрсөтүү кадимки тартипте жүрөт. Бул сервистик борборлор чет өлкөдө консулдук кызматтарды алуу шарттарын жеңилдетүү үчүн альтернатива катары сунушталат. Калининград шаарында жасап аткан, иштеп аткан мекендештердин атынан Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине чоң баазычылык билдиребиз. Кайда жүрсөңүз да мекениңиз сиздин камыңызды көрөт. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги.